Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бүгүнкү коногубуз Касымов Убай. Ай, тур, антеннаны айландыр. Телевизор тартпай калды. Стоп! Тартты. Калтырып кой ошол бойдон. Баштаган учурда байка. Даяр белеңиз миллиондорго. Мен мындай акчага мен даяр эмесмин, түшүндүм. Бир Дубайдан шейх келди. Бир сөз айтты, угуп атам деди. 3 мүнөттөн кийин токтотту. Бир суроом бар. Мен берген акчаны эмне кыласың деди. Bir 50 milyon doların tegeregindeki investisiyanın vaporosu болчу. Ар бир уул үчүн, кыз үчүн өзүнүн атасы баатыр. Атасы çok жашоо кандай экенин элестете албай турмун. Убай Касымов ким? Эң сыймыктанган нерселерим бул 3 баланын атасымын. Сүйүктүү келинчегимдин, жубайымын, апамдын сыймыктанган баласымын. Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен мен Алпаручу Эмир Арстанбек уулу. Бүгүнкү коногубуз өлкөбүздүн дагы бир чыган инсаны, жаратман инсаны. Коногубуз келген учуру сиздер менен сөз түрү тааныштырганга даярбыз. Касымов Убай. Сиз келет дегенде, сиз менен маектешем дегенде, мен дароо биринчи оюм эмне болду байке? Ушул байкемдин чыгарган өндүрүштөрүнөн менин үйүмдө канча буюм бар болду экен деген болду да. Менде 3 бар экен. Эмне бар экен? Бул антенна. Сөзсүз түрдө. Экинчиси кийим кургаткыч. Үчүнчүсү кийим үтүктөгүч. Инсан. Ар бир үйдөн эле көрүп каласызбы эки барганда? Көп көрөм. Негизи мурун иштеп жүргөндө бул нерсе бир мындай чоң бир арман сыяктуу болчу. Ар бир үйдө биз жасаган продукция качан болот экен деп анан бирок барган сайын бир жол басып өткөн сайын бул нерсеге көнүп да калдык. Азыр мисалы Казакстандын территориясында Кыргызстанга караганда кээ бир продукциялар даже көбүрөөк да. Анан даже эл аралык деңгээлге чыккандыгыбыз мындай кубандырат. Сон байке. Мен могул нерсе сизде болгонбу, болгон эмеспи, мен билгим келип атат. Илгери биз жаш кезибизде айылда отурганда, ай, тур, антеннаны айландыр. Телевизор тартпай калды деген учур болот эле го. Анан атаң ошентет, сен эшикке чыгасың, кышпы, жазбы, ысыкпы, суукпу, эшикке чыгарып айлантып анан тартты. Калтырып кой ошол бойдон. Еще мындай кокусу өтүп кетип калса кайра баштайм. Арка. Болду деп. Болду эмеспи? Ооба. Ошол учурда ойлоп турсуз беке? Оюңузда бар беле? Негизи ошондой учурду могул Ошто жашап жүргөндө, ошо мындай интернет жайыла эле, смартфондор чыга эле. Анан эң жакшы мындай бир убакыт өткөрүү бул телевизор көрүү болчу да. Анан 4-нчы этажда жашачубуз. Прям антенна тартпай калган учурларда изилденип чыгып, анан телефон чалчу элек. Карап коюңузчу, тартыбы, тартпадыбы депчи. Тартты деп анан ошол антенналарды бурап жүрүп иштөө системасын менен эң биринчи таанышып турмун да. Ёмо, маяктан келет турбайбы сигнал депчи. Маякта бир нерсе бар экен дегенде. Анан могу тоо турса, биякта мындай болсо чагылып да тарта турбайбы деген түшүнүктөрдү биринчи түшүнө баштадым. Анан могу кабель аркылуу барып антенна телевизорго сигнал келет экен. Ортосундагы менен сигнал келет экен, чекесиндеги микросигналдардан тосо турган экран турбайбы деп анан эң биринчи ошол таанышуу ошол өзүмдө практический жол менен болгон да. Алгачкы кадам ошондо эле. Ооба. Андан кийин мындай бир санарип көтөт деп жүрүп, анан могу Кара сууда ресиверлер сатылып, анан мен ошол биринчи жолу санариптик теле берүү эмне экендигин түшүнгөндө, мындай бир жаңы эпоха келатат турбайбы, цифровой. Анан бул учурда кандай антенналар востребовано болот деп изилденип, мындай бир 2-3 кадам алдыда даяр болуп калдык да биз. Бирок ошол учурда сезген эмессиңер да, жаратман инсан болуп каларыңарды, алгачкылардан болуп каларыңарды, мындай бир тарых жаратарыңарды, мындай
ойлонгон эмессиңер да ал учурда, Эми эч нерсени деле ойлонбойбуз. Просто жаратман деген ким деп сураса мисалы, бул жөнөкөй эле бир жашоону сүйгөн инсан болот экен. Эмне кылса дагы ошол мындай бир көңүлүн коюп кылган киши ушул жаратман экен деп түшүндүм да. Любой эле мындай бир ою менен, колу менен нерсе жасагысы келген киши экен. Прям ошол антенна жасап жүргөн учурларда ойго деле келген эмес, мындай антенна өндүрүүчү болуп калат экем депчи. Ар жагынан баары бир адамда мындай бир склонность болот экен. Генден байланыштуу болушу мүмкүн же да кандайдыр бир таасирлерден ушундай бир бирөө инженердикке кызыкса, бирөө программистке кызыкса, бирөө балам мындай бир спортко кызыгат да, менин балдарым. Анан байкашымча мен только эле аларды колдой алат экенмин да. Менин учурумда ошо атам менин кызыккан жактан мындай бир колдоп берген да. Эмне керек десем ошол нерсеге жазып, шыктандырып, менин эсимде бир атам Ысык көлгө ошондой балдарга чыгармачылык боюнча конкурстарга алып барып, ошол жакта аябай таланттуу балдарды көрүп, мындай ушундай бир чоң бир неме аракет кылса көп нерсеге жетсе болот турбайбы деген түшүнүктөр ошондо эле бир пайда болгон экен. Сиз билген, сиз суктанып, анын жаратмандыгына суктанган бир инсанды айтып бериңизчи ага. Кыргызстандагы Суктанган инсан аябай эле көп. Бирок көбүнчө мен жанагындай чогуу иштеп калган адамдардан көп суктанам, потому что жакын жүрүп, мындай бир көп мүнөзүн билем дагы, ошол адамдардан көп таасир алам. Мисалы, бизге көп мындай бир консультант иретинде өзүнүн мындай бир кеңешин берген көп инсан бар. Ошолордун мындай бир жөнөкөй эле 2-3 сөзү биздин мындай бир компаниянын кетип аткан багытына чоң салым кошуп коет дагы, и ошол нерселерди аябай ошолордо катуу мындай бир сый пайда болуп калат да. Ошолордун арасында ушул Данияр Аманалиев менен мисалы 1-2 проекттерде иштешебиз. Мындай маселенин мындай бир түпкүрүнөн чоосу эмнеде экенин билген инсандардын бири экен да. Анан өзү ошол айтып аткан сөзүнө иши дагы дал келип, мындай бир айтып аткан сөзүнүн өзүнүн жашоосунда болгондугун көрүп таасирлендим да. Антеннадан башка дагы эмнелер бар экен? Канча өндүрүштүк бар маркасынын компаниясында? Азыр эми эң башында ушул антенна өндүрүп баштадык. Антеннанын бир 10го жакын түрүн али күнгө чейин жасайбыз, бирок антенна общий өндүрүмдүүлүктүн бир 20%-ын түзбөйт. Негизги өндүрүшүбүз башка буюмдар, үй тиричилик буюмдарына өтүп кеттик. Үйдүн ичинде ыңгайлуулук жаратуучу буюмдар. Күнүмдүк жашоого колдонулуучу. Азыркы чыгарып аткан буюмдарыбыз бул кийимдерге туура кам көрүүгө жардам берүүчү буюмдар. Бул корзина деле биле, эгерде кийим кир болсо салып коет. Аны стиральный машинага жуугандан кийинки кургатуучу, кийим кургаткыч, кургагандан кийин үтүктөөчү такта. Анан ошондой эле үтүктөлгөндөн кийин илип кое турган кронштейн, вешалкалар. Анан бут кийим койгучтар ушул кийимдерге туура кам көрүүнү, ыңгайлуу кам көрүүнү жардам берүүчү буюмдар. Бул общий мен айтып кеткен целый бир функция, продукция, бир болгону бир 6000 сомдун тегерегинде тура турган буюм. Мен оюмча бул мындай бир жаш үй бүлөлөргө мындай бир жакшы жардам болот да. Негизи эле көбү билсе керек, IKEA деген бир компания бар, дүйнөгө белгилүү. Бир тааныштарым менен сүйлөшүп отуруп, IKEAнын мындай бир кандай компания экендигин укканда мындай бир катуу таасирлендим. Элестетиңиз, Европада бир 3000–2,5 евро айлык алган киши IKEAга барып $100, $200 тегерегинде өзүнө керектүү буюмдарды сатып ала алат да. Азыркыдай эле кийим жайгыч, кийим кургаткыч жана ошондой эле башка мындай бир этажер полкаларды. Ал биринчи убакта адамга мындай бир ыңгайлуулукту аябай сонун жаратат.
Калган 2600-2700 еврону эмне кылат? Ал акчаны өзүнө жумшайт. Путешествовать этет, ден соолугун карайт, үй бүлөлөрүнө дагы башка бир бийликтерди кылат, ушундай сыяктуу. Же мындай бир өзүнө керектүү башка бир нерсеге баратат. Ооба. Анан Кыргызстанда элдердин мындай бир мебелге деген подходу кандай экендигин түшүнүктүү мен кичинемден көрүп келатам да. Россияга барып иштеп, 1 жыл иштеп анан келип туруп мебель алат да, үйүнө мындай жанагындай бежевый римский империяныкындай мындай бир башкача бир мебелдерди алат. Аны мындай атайы жанагындай фрезерный, высечка, рококо, барокко деген немелер бар. Стилде булар охо жанагындай римский императорлордой жашайт турбайбы деген сыяктуу мебелди алышат. Анан ал эми 1 айлык жумуш эмес ал. Ал ачыгын айтканда бир почти жарым жылдык айлык маянасын түзө турган баадагы мебель да. Анан эшиктери болот. Анын сыртында оймо, чийме, роза гүлдөрдүн сүрөтү болот. Ооба. Анан элестетип атасың. Картинаны көрүп атам. Чекесинде жанагы сөзсүз алтын болуп туруп анан мындай баласиналары турат. Ушул түшүнүктү көрүп мен Европанын мебелге деген мамилеси, биздин мебелге деген мамилени көрүп мындай таң калдым да. Эмне себептен биз өзүбүздүн бир болгон 50.000, 70.000, 200.000 зарплата айлык маяна алсак дагы ошонун бир бөлүгү эле бир мындай мага ыңгайлуулук жаратуучу буюмга кетиш керек. Калганы мен өзүмдүн ден соолугума, өзүмдүн үй бүлөм менен жаратышым керек деген түшүнүктү эмнеге бизде жок деп анан биздин компания, биздин Маткасым компаниясы ошондой кол жетимдүү, сапаттуу жана ыңгайлуу буюмдарды жасоо менен алектенет. Аябай алыстан алып келдим. Точка сону болду бирок байке. Чекитти сонун койдуңуз, чындыгында. Акырында тоголонуп келдиби? Келди. Менде мындай бир таанышым эжеке, тагыраагы мындай нерсе айтып берди эле. Мен айылдагы карапайым кыргыздын кызымын дейт. Мен өзүмдүн ойлогон деңгээлим башка экен, бирок мен турмушка чыкканда мен миллионерге турмушка чыктым дейт да. Байга турмушка чыгат, үй жайы бар, жумушу бар, акчасы бар, Европага барып эс алабыз, кийимди тияктан алабыз деп мен өзүмчө кыялдан ошентип жүрөттүм, бирок ошондой кылдык дейт. Бирок ошол күйөөсүнүн, жолдошунун таанышты, миллионердин досу миллионерде. Таанышы, мисалы, сиз жаратман кишинин таанышы жаратман кишилерде. Анан алар менен жолуктук, анын үй бүлөсү менен жолуктук, анан мен бара-бара өзүмдүн чабалдыгымды сезе баштадым дейт тилердин жанында. Мен көрсө миллионер болуш үчүн көрсө биякта толтуруш керек экен, андан кийин ага даяр болуш керек экен деп. Бирок менин аягы мындай ажырашууга алып келди дейт да. Мен өзүм кете берейин кой, мен сага татыксыз экенмин деп мен кетип калгам дейт да. Анын айтканы боюнча миллионго мен даяр эмесмин деген сөздү айтып атат да. Сиз баштаган учурда байке даяр белеңиз миллиондорго? Жок, меники өтө акырындык менен келди. Менин бизнесим 1000 сомдон башталган бизнес. Ага чейин бирок эми $1000, $2000 мындай кармап жүргөнмүн. Бирок именно өндүрүүчү бизнес 1000 сомдон башталган үчүн мындай бир эргономично көбөйгөндүгү мага мындай бир жеңил болду да. Бирок мага резко 1 миллион инвестиция берип иштетиш керек дегенде мен оюмча мен көтөрүп кете алмак эмесмин. Себеби бул өтө жанагындай адамды мындай бир жоопкерчилик ала элек адам акча иштете албайт. Бул анык. Мен бул нерсени өз неме менен көрдүм да. Тажрыйба менен көрдүм. Азыркы учурда мисалы көпчүлүк айта беришет го. Мага азыр колдоо болсо,
мага мынча сом болуп турса, азыр мен мындай кылып иштетип, анан кайра мынча убакытта чыгарып берип коймокмун деген сыяктуу. Бирок алар план жазбайт. Бир гана мээсинде да, бир гана мээсинде. Анан айтат. Ошондой кишилерге эмне деп айтат деңиз беке? Мага азыр бирөө бир 100 миллион берип туруп, 100 миллиондук. Менде бир ушундай окуя болду. Бир Дубайдан шейх келди. Анан жабык каналдар менен ошол кишиге мага жолугушуу уюштурулду. Ката. Анан бир өтө заңгыраган отелдин ичинде мага убакыт бөлүндү. Мен бир жарым сааттай күттүм. Анан түштү. Охраналар менен түшүп, жаныма келди. Угуп атам деди. Бир сөз айтты. Угуп атам деди. Анан мен өзүмдүн проектимди сүйлөп берип атам. Мен аягында мындай 3 мүнөттөн кийин токтотту. Мындай кылды колун. Бир суроом бар. Мен берген акчаны эмне кыласың деди. Сүйлөй баштадым. Дагы 1 мүнөттөн токтоттум. Мен дагы бир жолу айтам. Мен берген акчаны эмне кыласың деди. Түз эле суроо. Ооба. Мен оюмда жооп берип атам да. Мынтем, тигинтем, антем депчи. Бирок ал үчүн ал нерсе канааттандыралып жооп болбоптур дагы. Экинчисинде токтотту. Анан мен дагы айтып баштадым. Визиткасын чыгарды дагы. Мен берген акчаны эмне кыла турганын билгенде мага чалып кой деп туруп кетип калгам. Ого. Мен ошондо түшүндүм, ал эме бир 50 миллион доллардын тегерегиндеги инвестициянын вопросу болчу. Мен ошондо мындай акчага мен даяр эмес экенин түшүндүм. Берип койсо дагы жок болуп кетет экенин түшүндүм да. То же самое адамдарга мисалы айтмакмын. Канча керек? Анан ошол жана карап какшы эле эмне кыласың дегендин суроонун жообу мындай бир кадимкидей фин моделде көрсөтүлгөндөй мындай бир неме болуш керек. Канааттандырарлык болуш керек. Бул акчанын каражат булагы ушундай, багыт ушундай болот, маржинальность ушундай болот, келтире турган баалуулук ушундай болот, кайра кайтарымдуулук ушундай болот деген нерселерди толук түшүнбөй, чоң акча иштетүүнү кыялдануунун кереги жок экенин түшүндүм. Өзүңүздө мындай учур болгонбу? Мисалы чыгармачылык иштерде ушундай нерсе болот да, творческий кризис дегенчи. Эмгектенет, ролдун артына роль, бир нерсени чыгарышат, анан бир стоп келет. Ал канча убакытка келет, анын өзү деле билбейт. Мүмкүн бир күн, мүмкүн бир жума, мүмкүн бир ай, мүмкүн бир жыл. Бирок кайра жанагы творческий кризистен чыгышат да. Анан кайра эмгектенип башташат да. Сиз өзүңүздүн өндүрүштүк жолуңузда өндүрүп атасыз, тигини кылып атасыз, муну кылып атасыз, бирок мындай стоп деген болду беле? Сиз мүмкүн антенна менен баштадыңыз да. Антеннаны чыгарып келе атасыз, анан канча убакыттан кийин жанагы өндүрүш бир аз басаңдарын да билбейсиз да башында. Ошондой болгондо анан сиз кийинки шагтарды жасаганга чейин бир гана антенна менен алек болсоңуз, мисалы ошол учурда бир аз сиздер стоп болду беле, мен каяка баратам, эмнени кылам, менин максатым эмне деп анан ойлонуп калган учур өзүңүздү бир аз. Максатта эч качан бир күмөн болгон эмес. Эң башынан эле компаниянын баалуулуктары жазылган күндөн баштап жанагы япондордун бир макалы бар. Смертельный беттеште жеңиш үчүн өлгөнгө даяр бол дегенчи. То же самое бул кармаган максатта жетиш үчүн өмүр ошого кетип кала турганына макул болгондо гана мындай бир неме пайда болот да. Мындай бир постоянный ишеним, постоянный энергия пайда болот. Что мен өмүрүм ушун менен өтүп кетип, мен ошого жетпей калсам дагы мен өмүрүм ошол нерсеге кеткенге макулмун деген түшүнүп. Мен оюмча ошол сиз айтып аткан бир творческий кризистин чечими болушу мүмкүн. Ар бир нерсенин себеби бар деп түшүнөм. Мүмкүн кээ бир адамдар кылып аткан жумушуна деген ишеним азаят. Бизде айтат да, ниетке жараша амал, амалга жараша акыбал деп. Мисалы акыбалды көрбөй баштаса, амалы азаят да. Мындай бир өзүнүн
ал амалы азайгандыгы мындай бир ниетинин мындай бир солгундаганынын белгиси болушу мүмкүн. Жаратман Кыргызстанды кандай элестетесиз 10 жылдан кийин? Мен ушул бир нерсени түшүндүм, глобальный нерселерге пока жете эле экенмин да. Пока өзүм анан айлана тегерегим, ошо менде команда бар, үй бүлөм. Мен ошолор менен алектим дагы, андан чоң глобалдуу нерселерге акылым жетпейт ачыгын айтканда. Кыргызстандын 10 жылдан кийинки кандай боло тургандыгын муну мисалы сөздүн баркы жок бир жооп болуш үчүн ошончолук деңгээлде ойлоно алган киши болуп туруп жооп бериш керек деп түшүнөм да. Менин 10 жылдан кийинки абалым, үй бүлөмдүн 10 жылдан кийинки абалы, мен ошол абалга жетиш үчүн эмне кылышым керек дегенге жооп бере алам. Келиңиз. Сүйлөшөлүбү? 10 жылдан кийинки жеке өзүңүздүн абалыңыз. Азыркыдай айткандай эле смертельный беттеште өлүмгө даяр жеңиш үчүн өлүмгө даяр болгондой эле азыркы багытымдан тайбаймын. Аллах насип кылса, Аллах күч берсе, анан ушул багытта бир белгилүү бир жетишкендиктерге жетем деп мындай бир өзүмдүн даже мындай бир матричный деп коем. 2027 жылы, 2032 жылы, 2037 жылы деген мындай бир көрүнүштөр бар. 2032 жылдары бул кадимкидей бир 2027-чини айтып берейин сизге. 1 миллион адамдын жашоо образына таасир эте алдык деген түшүнүк. 1 миллион адам мен сизге айткандай жөнөкөй эле бир стульчик, жөнөкөй эле бир буюм, негизги баалуулук мен, негизги баалуулук үй бүлөм деген түшүнүктү кабыл алышына себеп болгондугубуз. Кандай машина минем, кандай үйдө жашайм, кандай социалдык статусум кандай болот, абсолютно разница жок. Бараткан багытым жашоодогу ошондой бир көбүрөөк адамдын жашоосуна таасир тийгизүү, таасирленип калуусуна себепчи болуу. Себеби менде бир ушундай окуя болгон, мен bunun баарына көп кишиге айтам. Бир 5-6 жашар бала бир кезде үйгө күдүүсүз коноктор келип калды. Айшына ышталар. Анан кичинекей бала жөн эле бир четте отуруп ойноп аткан бала. Апасы ушундай бир баягы коноктордун көңүлүн алуу максатында мындай бир алыстан бекиткен эмес, эми мындай конокторго деп арналган төшөктөрүн алып чыгып, конокторго деп арналган паластарын салып, конокторго деп арналган идиштерин алып чыгып, таттууларын алып чыгып, анан мындай бир коноктун көңүлүн сыйлоого кичинекей баланын апа деген кадырлуу ушундай бир кадырлуу бир түшүнүгү, кадырлуу бир инсаны ушундай бир немеге ошончолук бир мындай бир убаракерчилик болуп аткандыгы, бирок өзү үчүн убаракер, анчалык убаракер болбойт. Өзүнүн ден соолугу үчүн андай убаракер болбойт. Көрүп туруп таасирленип калыптыр да. Ал мен ошондой кезимде ошондой бир окуя болгондон катуу таасирленип калган экем. Адам өзүнүн үй бүлөсүнө ошондой убаракер болуш керек. Анан ашкан көңүлүн башка бирөөлөргө убаракерчилик кылса болот. Секин мындай немеси менен, этабы менен депчи. 2027 жыл 1 миллион үй бүлөнүн жашоосунун бир аз болсо дагы өзү үчүн баалуулуктарын тургузууга себепчи болуп калуу деп түшүнөм. Буюрса. Ал жактан да ийгилик ага. Рахмат. Чындыгында максатыңызга жетиңиз. Ар бир уул үчүн, кыз үчүн өзүнүн атасы баатыр, күчтүү, чечкиндүү, бир идеал инсан да, ар бир кишинин өзүнүн атасы, ата энеси. Ошол сыңарында эле сиздин дагы
атаңыз боюнча сөз баштанган кетип барат да. Кадр сыртында айткандай эле совет кишилери баягы мүдүрлүк кызматты мындай жумушту негизи аябай олуттуу карап, ал жумушка өмүрүн арнап, бир жумуштан экинчи жумушка мындай так секирип, мындай улам алмаштырып тургандарын деле байкабай өмүрүн ошого арнаган дегендерин эле угабыз го. Сиздин атаңыз дагы ошол советтөрдүн кишиси да. Бирок ортодон мүдүрлүк кызматын таштап туруп, анан сиздин жумушуңузга катардагы кызматкер болуп келген турбайбы эле убагында. Ооба. Ошол чечим сизге кандай дем берди эле? Канчалык сизге алдыга карай кадам таштаганга күч берди эле? Негизи кече жакында бир 55ке чыккан чоң эле эр киши атасынан ажыраптыр дегенди уктум. Анан ал киши мен эми өзү чоң эле ата болуп калган киши, бирок атасы жок жашоо кандай экенин элестете албаптырмын деп айтып атат да. Мен деле ойлоп турмун, мүмкүн кээ бирки инсандар мындай акыл эси токтол элек кезинде атасынан ажырап калгандыгы мындай билбей калышы мүмкүн. Бирок мындай сара эсеп салган учурда атадан айрылуу мындай бир чоң таасир болот экен да. Анан бирок ата бар учурда деле анын бардыгын мындай бир сезе албай тургандай, бир көрүнбөгөндөй бир көмөк экен да. Ата. Ошондой эле мен кезинде билбептирмин, кезинде байкабаптырмын канчалык атам мен үчүн шарт түзүп, канчалык атам мен үчүн мындай бир ишеними бар экендигин. Мен ойлочумун, атам менин кылган мээнетимдин баркын билбейт, менин кылган мээнетиме сыймыктанса эле деп мындай бир ичиңен ушундай бир сезим боло берет. Как будто бирок ошол нерсени ала албай аткандай боло берет экенсиң. Бирок сиз айтып аткандай өз жумушун таштап келип мындай бир колдоо болуп катардагы жумушчу болуп иштегендигинчелик эч кимдин колдоосу болгон эмес экен да. Катардагы жумушка кирбей эле койсун, жаныңызда жүрсө бул караан эле канчалык дем берет ага. Вот ошону сезгендик убагында ошол нерсени мындай бир баркын билбегендей эле сезим болот экен. Убагында сезген эмес. Билдиртпейт экен да ата. Вот мен ушуну түшүндүм, ата билдиртпейт экен. Канчалык колдоп тургандыгын жогунда гана билет экенсиң. Бирок бир сөзүнөн бир байкадым, өмүрүндө бир жолу ушул нерсени мындай бир жаттап калгам. Бир кишилер келип кеңеш сурады. Ушул жумушту кандай кылсам болот деп. Анан ошондо балама баргыла, баламдын мындай бир бизнесте, өндүрүштө аябай тажрыйбасы чыңалды. Баламан кеңеш сурагыла деп. Ошондо мындай бир ушундай өткөргөндө мен түшүндүм, что билет экен, просто айтпайт экен да. Негизи жашоодо тескерисинче да, азыр атама сурайынчы деген түшүнүк бар да бизде. Жок, түшүнгөнүм ошол мындай сиз айткандай совет доорундагы тарбия көргөн кишилер мындай бир балам көбүп кетпесин дейби же кандайдыр бир себептерден мына бетине мактабайт экен да. Анан бирок ошондо байкадым, билет экен. Ошондо кабалыңыз байке. Ошондо кабалыңыз айтып бериңизчи. Ичимен аябай жылып, менин үчүн эми ушул мындай бир башкача болду да. Анан ошондо мындай бир менен сыймыктанат экен деген түшүнүк ошондо түшүндүм. Болбосо жана уруша берсе менен постоянно недоволен деп ойлой бересиң да. Ооба. Эле вечный недовольный менен депчи, на самом деле ичиндеги чоң сыймыктануу сезим бар экен да. Ошо бир сөзүнөн байкадым да. Менде бир сыймыктануу пайда болду дагы. Эмне дебейсизби? Эмне? Ал маекти көрүп отурганда Кытайлар сизди туураганы экен. Кытайлар сизден уурдап алганы. Антеннаны чыгарганын мен сыймыктандым ага ушуну угапчы. Вау, Кытай Кыргыздан уурдап атат дегендичи. Анан кийин бара анын баары сизге кайра өткөзүлүп берилиптир, атайын тиешелүү органдар тигинде иш жүргүзүштүр. Азыркы учурда кандай ага? Барбы сиздин өндүрүштөгү чыгарган буюмдарды бирөө плагиаттап чыгаргандар?
мурункудан айырмаланып биз мындай бизнестеги бир аз башка деңгээлге чыккан үчүн мындай бир башкача философияны карманганды үйрөндүк да. Азыр көп аналогичный продукция чыгаргандар Казакстанда, Казакстан аркылуу Кытайларда, бирок биз мындай биз эмнени жакшыраак кылабыз, биз эмнени сунушун сервисти кандай жакшыраак кылабыз деген эле түшүнүк менен кетебиз да. Көп жерлерде мындай конкурировать этип мындай биз үчүн прям рынокто биз андан көбүрөөк сатылышыбыз керек деген деле түшүнүк жок. Себеби максат койгонбуз. Маткасым деген бренд адамдын жашоосунун мындай бир өзгөрүүсүнө таасир болуп калса, себеп болуп калса. Эгерде бизди бирөө туурап, ошол продукциянын себебинен башка бирөөнүн жашоосу бир аз өзгөрүүсүнө себеп болуп калса деле сүйүнөбүз. Себеби максат башка. Компаниянын түшүндүм, адал мээнет бар жерде бүт барат нерсе акырындык менен жүрө берет экен. Эң негизгиси баркты жоготпош керек экен. Секундасы менен. Кызганыч болгон да бирок. Кезинде болгон. Бирок бул деле өзүнчө бир этап экен. Бул кетет экен. Кайсы этапка келгенде ошол жоголот экен Вот мен сиз жана айттыңыз, творческий кризис. Анан мен дагы бир этап болот экен дедим. Бул негизи эле бир мындай бир 33 деген возрастты бир башкача переходный возраст катары эле көрдүм да. Балдарымдан байкап атам, мына 12-13 жашар бала кадимкидей переходный возрастты өтөт экен. Ошондой эле 22-23 жашар бала да переходный возраст өтөт. Мен оюмча эр адам ушул 33тө дагы бир переходный возраст өтөт. Бул учурда көп баалуулуктары мындай бир калыптанат экен да. Анан мен учурумда ошо бир аз 32ден 33кө өтүү бир аз мындай бир толкунданууну пайда кылды. Адам мындай алдына койгон максаттарынан мындай бир өмүрлүк бекемдүүлүк пайда кыла алабы деген түшүнүктүн жогу болот экен да. Кандай болгон учурларда, кандай сыноолор болгон учурларда дагы ушул максатымды кармап кала аламбы деген жобуна өзүнө деген ишеничти пайда болобуз экен. 34 жашта ага. Убай Маткасымов ким? Эң сыймыктанган нерселерим бул 3 баланын атасымын. Сүйүктүү келинчегимдин жубайымын, апамдын мындай бир сыймыктанган баласымын. Апамдын сыймыктанган баласымын, мен бул нерсе менен аябай сыймыктанам. Инимдин агасымын. Бул нерселер мен үчүн өтө чоң роль ойнойт. Анан командамдын лидеримин. Командамда жоопкерчиликти алган кишимин. Командамды жоопкерчилик алгандыгымды өзүм толук сезип, ошолордун мындай бир жардамы менен бир чоң максатка жетүүгө толук ишенген адаммын. Өзүмүн карманган максатымды 100% ишенемин. И ошол нерсеге Аллах жардам бере турган болсо 100% мээнетимди, эмгегимди жумшаганга даяр инсанмын. Алдыда буюрса чоң бир потенциал, алдыда чоң көп адамдарга мындай бир пайда келтире турган ниетимден шектенбеген адам. Материалдык жактан, финансовый жактан жада кандайдыр бир тажрыйба жактан ала турган болсок, өндүрүштө ушундай бир чоң тажрыйба жыйнадым бүгүнкү күндөгү. Кыргызстандагы ушундай бир алдыңкы өндүрүүчүлөрдүн бирибиз деп мындай бир айта аламын. Көп кишилерди мисалы чакырып кете аламын. Өндүрүштө чындыгында потенциал бар. IT сферасында кандай чоң потенциал кезинде болгон болсо, азыр өндүрүштө ошол потенциал бар. Өндүрүштө, инженердик кесиптерде чоң потенциал бар. Көбүнө мындай үндөп кетем. Мындай бир жарандык кеңешимди айтып кетем. Өндүрүштөгү Кыргызстандагы алдыңкы тажрыйбалардын мындай бир эсимин деп айта алам. Жана ошондой эле
материалдык жактан достаточно эффективдүү бизнестин соучредителимин. Сонун экен. Канча кызматкерди учурда Маткасымов компаниясы иштетет? Бизде 80ден 140га чейин сезондуулукка байланыштуу варьировать этет. Азыркы күндө ушул 80ден тегерегинде. Эң Кыргызстандагы эң төмөнкү айлык бул 17 000 айлык экен да. Эң төмөнкү айлык. Ошентип чыгарышты го статистика боюнча. Анан эгер сыр болбосо сиздин кызматкерлериңиздин 35 000. Эң төмөнкү айлык 35 000. Бул эмне жумуш кылган кызматкер? Жөнөкөй топтоочу, таңгактоочу бөлүмдөгү. Эгерде кандайдыр бир станоктон оператор болсо 60 000ден өтө алат, жогору алат. Жогорку маяна бул 60 000 өйдө. Өндүрүүчү да. Топ менеджментте 100 000 жогору кетчү. Сонун. Негизи өндүрүүчүлөрдүн алган айлыктарын карап көрөм. Ошол менин туугандарым, тааныштарым мебель тармагында көп жылдан бери иштешет. Анан алардын эмгек кылганын көрүп туруп, алардын түшүүн көрүп туруп, алардын жаратып аткан нерселерин көрүп туруп мен вау, татыктуу айлык. Бир гана рахматыбызды айтабыз ага. Келип бергениңизге. Рахмат сизге да. Мен таанышканыма кубанычтамын сиз менен. Сиздин бир аз болсо дагы мындай кандай инсан экениңизди бүгүн сезе алып, көрө алып мен өзүмө жоо ала алып, мындай бир сыймыктанып пайда болду. Атамекендик өндүрүш мына ушундай сонун жумуштар аткарып атканына бир гана ийгилик ага. Максатыңыздар атайбаңыздар, жолдон чалынбаңыздар, адашпаңыздар. Бир гана даңгыр жол ага сиздерге. Жыйынтыктап бериңиз. Рахмат. Эми заводиться этилгенде неме болду? Убакыт болду. Бирок ар дайым ушундай бир ой бөлүшкөнгө даярмын. Буюрса дагы келечекте көрүшөбүз, иштешебиз, кызматташабыз деп үмүттөнөм. Рахмат чакырганга, ушундай бир мүмкүнчүлүк бергенге. Каждый раз мындай бир биринчи жолу келгендей толкунданып, анан бирок мындай бир неме потенциал ачылып кетет да. Эң биринчи мурундагы бир публикага чыгып 500 адамдын алдына мындай бир өзүмө челлендж катары чыгарганды эстейм. Бул нерсенин мындай бир мен үчүн бир чоң психологиялык пайдасы бар да. Элге ойду бөлүшө билүү. Башкаларга дагы мындай бир кеңеш бермекмин. Мындай бир аракет кылып, өзүнүн оюн бөлүшүп, менет кылганга. Рахмат. Таанышканыма мен да кубанычтамын. Бар болуңуз ага. Жогоруда айткандай эле буюрса, өзүбүздүн жеке YouTube каналыбызда дагы Эмир Арстанбеков YouTube каналына жакынкы күндөрү сиздин ишмердүүлүгүңүз боюнча да чагылдырып калышыбыз толук ыктымал ага. Кадырчыдан сүйлөшкөндөй эле. Ал жака да баш багып турсаңыздар болот. Бүгүнкү берүүдө биз менен болгонуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды текке кетирип койгон болсо анда кечирим сурайбыз. Эгерде текке кетпеген болсо анда биз максатыбызга жеттик. Бир гана кубанычтабыз. Бүгүнкү Жаратман Кыргызстандын мына ушундай сонун майрамдык чыгарылышында соңку чыгарылыш болгондо да кубанычтабыз. Майрамыбыз кут болсун, жаратмандар көбөйсүн, эмгектенели, иштейли, бир гана мыкты Кыргызстанды баардыгыбыз бирге тосолу. Сиздер менен мен Эмир Арстанбек уулу болдум жана ошондой эле коногубуз Убай Маткасымов. Көрүшкөнчө кийинки күндөрү.